Assalamu alaikum dostlar. Men машинаны мынтип жаап койсом, биякта мынакей машинасын терезесин ачып койдон эле таштап коет да. Бүгүн суббота. Күн кайнап атат. По прогнозам тиги телевидение 28 градус болот дейт. Это вообще кошмар. Тиги зайкта кирип кетсинчи. Саат 9-та ачылат магазин. Коронуп кетти. Уже ачылды. Ровно 9-та ачылат, көрдүңөрбү? Парикмахерский 9-та ачылды. 1300, короче, $10 чач талдырганга. Но мен эме тиги досум бар да. Ямада Санчы. Ал мени 25 жылдан бери бесплатно алып берет. Өзү чакырат. Ай, Сапарбек каякта жүрөсүң, келбейсиң, чачыңа алып берейин депчи. Сагынгандачы. Кирип банан алайын деп атам. Рахмат комментарийлериңе. Особенно тиги мен наалып, аябай доңурунуп, жаман эмени комментарийге психовать этип, нерв болуп, давление болуп, комментарийлерди окусам, аябай сонун поддержкалар прям мени тетякка чейин учуруп жибердиңер го. Ну ладно, мен эме билем, мен жөн эле жерде жүрөм. Антип мени мактаса да мен ичине көп кетпейм. Обычный эле болуп жүрөбүз. Так. Азыр мен тиги телешка алайын, каякта калды телешкасы. Ой, желкен капуста 200 йен дейт да. Так, красиво. Банан алам. Суук го бу. Мен шотик чемишин пальто чоң жүрүп да. Так, помидорлар чыгыптыр, огурецтер чыгыптыр, грибы, клубника. Так, маган. Кивиден алсак да. Бүттөн бери киви жейлеп мына. Бир кивин $1,5 это вообще кошмар. Ладно. Потерпим. Потому что бир кивин ордуна лучше 5 банан алган жакшы да. Так, 5 банан алалы. Чоң жакшы болму? Жок, бул бышал экен. Мына могу бышып саргарыпчы. Бышыптыр. Банан алалы. Анан булочка алыш керек. Булочка так. Ценаларын айтпай эле коеюн, потому что ценаларын утканда чалкасыңан түшөсүңөр. Например, бир помидоруңар азыр $1.142 Вот почти бир помидор $1. Тиги Кыргызстандан Япония алып келип саткыла. Бул болсо $1.5 капуста. Капуста тиги видео бар эме. Квашеный капуста алып келгем Москвадан. Поэтому ал төнгөндөн анан кваситебиз. Картошка кымбат бизде. Картошка 800 граммын деген 356, это получается $2,5. Да, так, ладно, балыкты татпай эле коеюн, мисо широну татпай эле коеюн, майды тартканмын. Бул сонун майда. Жок, бул уксус. Майың каякта калды? Аре? Май каякта калды? Мына адашып кетти. Так, ладно. Консерва алыш керек, консерва. Так, консерва. Бир консерва алып коеюн. Көптөн бери консерва жей элекмин. Так. Шундан бирди жеп көрсөкпү? Сонуки тиги тунец. Шундан бирди алып коеюнчу. Биякта жумурткалар да бар. Тиги эмне деп коет? Узурачы, тиги перепелканын бышканы бар. Азыр бир жерде бар экен.
Мына май мына майды көрбөсөм көрбөй коюшту, байке чөтө депчи. Эң сонун май. Ичсеңер болот, курсаңарды майласаңар болот, башыңарды чачыңарды да майласа болот. Анын дагы эмнени көргөзсөм? Мен бүт эле көргөзүптүм го, эмнесин көргөзсөм? Мороженое көргөзүп коеюнчу, мороженое. Так, бизде муз деген. Мына 1 килограмм муз. Муз. Почти бизчи, где-то 90 цент болот. Хагендакс аябай кымбат, немецкий. Мен жеген мороженое биякта жок экен, но дагы бир түрү бар. Мындай эме жок экен, ванираны ашанга бар таппай койдум мен, пятеркада да жок экен. Бул эле сонунда, пробкасы чөткү. Уртап ичсеңер болот. Анан ичине эме куюп алса болот. Жарма чалап куюп алып жүрө бересиңер, көтөрүп чыгара алачы. Бөтөлкө кереги жок. Менин жакшы көргөн мороженеем мынакей. 100% айскрим деп жазып көрүнөт. Айскрим. Бул деген чистый мороженое деген сөз. Потому что ушунун матчасы уже бул деген, видите, айс мирку. Уже молоко тоңгончу. Көрүнөт кандай. Так, нет. Ой, булчкалайын. Так. Булчка. Нем келгенде, тиги для диабетиков да мороженое бар. Мынакей. Сон мороженое чарган зеро деп коет эмелери. Сахар зеро мороженелер бар. Мындай. Көрүнөт, зеро деп. Диабет менен ооруган кишилергечи. Көрүнөт, сон. Кичине кымбатыраак. Халал болсо жок мындай магазиндерде. Мына саматтар келип, байке халал дейбиз деп бир ресторан таппай койдум, что никогда не встречался. Жок андайчы, жазылып турат, продукция сатылат. Анан тиги айран салбадымбы? Анан бүт бар жазып атат. Сметана алып эле, анан бирдеме кошпой депчи. Бизде сметана сатылбайт мына. Как сметанасы? Сметана сатылды, көргөндө болду белем. Сметана сатылбайт бизде. Сыр. Бул сметанасы. Йогурттар сладкий ал болбойт. Сууда эле шылтырап. Сметанасы. Сметана калтайтып койдум го дейм. Сметана. Мына кош керек. Сливки көргөсөң. Так, мынакей сливки 35%. 47%. Ошо мына мон деген, ол 47-200 миллиграмм эле 500 йен, это почти так 300 $4,5. Сметана жок мына. Потому что сүттүн 1 литрі, мынакей сүттүн 1 литрі 235. Значит, $1 142, $2 280 болобу примерно. Вот считай, $1,5 на 1 литр. Ақталды сливкisi. Ой, эме сметана. Мына таптым. Мына сметана. 90 грамм. 213 йен. Это значит $1 40 цент. Анан ушуну кантип айран жасайсың? 213 йенге муну алып алыпчы. Сметана мынакей бизде жок, мына творог. Творогун 200 граммын деген 537, это почти $4. Силер математиксыңар да, неме? Бизнесменсиңер да, 5 минут санап койсоң. Ой, ладно, булочка алайын да кеттик. Давайте.